Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүн биз силер менен трапециялуу юбканын чиймесин чийебиз. Бүгүнкү сабакта. Бул чийип алган жерим кездеменин элеси. Силер менен 48 размердеги юбканын чиймесин чийебиз. Трапециялуу юбка. Юбканын узунуну 70 сантиметр, белини 60 сантиметр кылып чийип алабыз. Бул жерде мен азыр силер менен биринчи кадимки түз юбканын элесин түшүрөм. Бул жерде мисалы юбканын белин 60 сантиметр деп белгилеп алабыз. Юбканы эгер 4 бөлүккө бөлүп туруп бычып тигип алсак, анда 15-60-ты 4кө бөлүп 15 сантиметр кылып бөлүп алабыз. Азыр биз юбканын 4төн 1 бөлүгүн чиймесин чийген үчүн бул жерде белини 15 сантиметр кылып белгилеп алабыз. Юбканын чиймесини чийдик. Бул белинде мына 1 сантиметр бир аз кылып оюп кыркып алабыз. Ал эми мына белинен жамбашына чейин 18 сантиметр. Ал эми чоң аялдардыкы 19-20 сантиметр болот. Бул жерде биз кадимки түз юбкага трапеция чыгарыш үчүн жанына 7 сантиметр кошобуз. Юбканын жамбаштан турасы 90 сантиметр болгон үчүн биз 22 деп 90ду 22ге бөлүп алдык бул жерде. Юбканын этеги да 22 сантиметр болот. Биз чиймени чийип алгандан кийин кыздар лекалды чиймеге карап лекал даярдап аласыңар дагы. Юбка бычасыңар. Мен лекал чиймеге каратып лекал даярдап алганмын. Эми лекалды материалга коюп юбканы бычып баштайбыз. Эгер юбканы астына шов жок эле юбка тигебиз десек, биз юбканы 2 бөлүктөн эле алды арты кылып бычып алабыз. Эгерде ортосуна шов коюп юбканы 4 бөлүк кылып бычып алып тиккен болсок, сөзсүз ортосунда юбканын 2 бөлүктөрүн туташтыргандан кийин сыртына 0,5 тигиши менен тигишибиз керек. Мен бул жерде юбканы бычып алып, лекал менен элесин түшүрүп, эми кыркып баштадым. Мен силерге бүгүн астында, аркасында шов жок эле туюк болгон трапециялуу юбканы бычып көрсөтүп жатамын. Кыздар, юбканын бычканда кездемени 2 кабат кылып туруп бычып алсаңар да болот. Мен бул жерде юбканы 1 кабат кылып гана алды артыны кыркып жатам. Юбканы кыркып алгандан соң андан кийин артыны да кыркып алабыз.
Эми мен кыздар юбканын тыркып алга удартууну ычып кыркып алгандан кийин юбканын эки жан тигиштерин тигип баштадым. Биз сөзсүз тиккен мезгилде коопсуздук эрежесин сакташыбыз керек. Колубузду абайлап тигишибиз керек. Кездемеге өндөш жип менен тигишибиз керек. Юбкага туташтыргандан кийин юбкага биз замок салып алдык. Юбканын этегини замок салгандан кийин этегини тигип алдык. Биз даяр болгон юбкабызды эми нын жылуулук иштерини коопсуздук эрежесин сактап, материалыбыз күйүп калбашы үчүн атайын сурфту нымдап алып, даяр болгон юбкабызды үтүктөп алабыз. Үтүктөгөндөн агын биз юбканын тигиштерин бастырып үтүктөйбүз. Үтүктөгөн мезгилде дагы коопсуздук эрежелерин сактоону эске алабыз. Биз бул жерде үй шартында юбка тиккен үчүн тордоо тигиши аткарылбады. Жөнөкөй үй шартындагы машина менен тигүү ишин аткардык. Юбканын этектерин дагы үтүктөп алабыз. Биздин юбка даяр болду. Кыздар, бул видеону көргөн соң үйдөн трапециялуу юбканын чиймесин чийип, лекалын даярдап, юбка тигип, WhatsApp аркылуу мени менен кайтарым байланышта болгула.